Кутман таңыңыз менен тууганым. Сизге бүгүнкү күндө ийгилик каалайм. Анан бир кыска убактыңызды алайын деп турам. Кыскача убактыңыз боло турган болсо. Ушул биздей бир көрүнүштү айткым келип атат да, ушундай бир көрүнүштү айтып, анан кийин туура жолго салууга бир аракетти жумшай берет экенбиз да. Бир жерден бир нерсени көрөт экенсиң, анан ошону көрүп, мен да кылсам болот экен деп, анан оңолуу жолуна түшө берет турбайсызбы билинбей. Же тескерисинче жаман нерсени көрүп, жаман жака түшө берет экенбиз да. Бизде үйгө сыйлуу конок келгенде, куда сөөк жекжаат келгенде, ошол нерсени мындай бир ошол конок келген учур аябай маанилүү учур катары кабыл алат экенбиз да. Эмне үчүн дегенде, конок келерде, сыйлуу конок келерде биз балдарыбызга айтат экенбиз. Конок келгенде кыялыңды көргөзө турган болсоң, конок келгенде телтеңдей турган болсоң, конок кеткенден кийин бир нерсени көрөсүң менден. Уктуңбу деп эскертип коет экенбиз. Анан кийин балабыз болсо эмне дейт? Ойлонот да. Конок келгенде мен өзүмдү жакшы алып жүрүшүм керек экен. Конок келгенден кийин баягы тас кейпиме түшө берсем болот. Анан ошол сыяктуу эле биз өзүбүз дагы конок келгенде өзүбүздү башкача сезип, керек болсо жолдошубузга айтабыз. Конок келгенде телтеңдебе, ичпе, жакшы сүйлө, аргасын айта берчилең анан кийин деп аны тыябыз. Өзүбүздү тыйып даярдайт экенбиз да. Анан баягы конок келет, конок келгенде тамагын берип, кандай келип алдыңар, жакшы келип алдыңарбы деп аларга жакшы мамиле кылат экенбиз. Жаткандан кийин эртең менен туруп, эртең менен жакшы уктадыңарбы, уйкуңар тынч болдубу деп, анан эртең менен келгиле, мына бешбармакты жейли, мынуну даярдап койдум. Муну алманы бияктан терип келдим, карагатты жаңы эле, бүлдүркөнү жаңы эле алып келгенбиз. Бул кымызды жаңы эле саап келди деп ошо коногубузга берет экенбиз. Анан коноктун учурунда балабыз байкабай келип калса, апа деп бир жакабыздан тартуулап атса, эмне дейбиз? Бар, тиги үйгө келчи, башыңды örtпөй, бар. Анан, десе, анан тиги атасы да, кет деп атам, кет деп балабызды кубалайбыз да. Анан ошентип конок кетет, конок кеткенден кийин кайра тас кейпибизге түшөбүз. Анан бир маселе да ушул жерде. Эмне үчүн биз өзүбүздүн балдарыбызды, өзүбүздүн жубайыбызды эртең менен турганда Кутман таң менен алтыным, жакшы уктадыңбы, жакшы эс алдыңбы, мына тамакты ичели деп бир мындай аяр мамиле кылбайбыз, конокко кылгандай мамилени кылбайбыз. Эмне үчүн? Биз ошо коноктун учуруна эле бир даярдангандайбыз да, башка учур бизге маанилүү эмес. Эми ошол конок келген учурдагы аяр мамилени кыла алат экенбиз да көрсө. Эми балдарыбызга деле, үй бүлөбүзгө деле күнүмдүк жашообузга киргизип албайлыбы? Эмне үчүн муну айтып атам? Мына америкалыктардын үйүнө конок болуп барып калсаң, баласы же кызы келсе, канча кичинекей болбосун, кандай маселе болбосун, кандай жагдайда, кандай учурда болбосун, келгенде сен менен сүйлөшүп атканын токтотуп коюп, баласына көңүл бурат дагы, угуп туруп, анан рахматын айтып, эми бара берсең болот деп коет да. Мына ушундай экен. Мына ушул нерсени салыштыруу иретинде ойлоно берет экенсиң да, ушулар ушундай кылсак эмне болот депчи. Анан бала кезде деле мен ошондой чоңойгом. Ошо бала кезде калыптанып калат экен. Кандай калыптансаң, чоңойгондо ошол эле үй бүлөнү жаратасың. Азыр биз балдарыбыздын үй бүлөсүн жаратып атабыз, жасап атабыз, пластилинден жасагандай. Келечекте биз көргөзүп беребиз. Эртең менен жакшы сүйлөп, жакшы мамиле кылсак, кечинде күлүп жайнап турсак, ошол нерсени кийин балдарыбыз өзүнүн үй бүлөсүнө колдонот экен да. Мына ушул нерсени айтып коеюн дегем. Ийгиликтүү күн каалайм балаңыздарга.